улуу Рамазан айында унчукпай эле коеюн дедим эле, бирок кечеги Альфа Телеком менен Кыргыз Телекомдун ортосундагы пайда болгон КТ Мобайлдагы эрендердин алган айлыгын көрүп, мен унчукпай коюуга тура албадым да, үйгө да жатып тура албадым. Чакалайдын чак түшүндө 345 миллион сом акчаны уурдап атса, анан биз ушундай улуу айда айткан уят деп унчукпай отура берсек, биздин өзүбүздү уурдап кетиши мүмкүн да. Эми парламенттик комиссияда отпай, парламенттик комиссияга чейин депутаттык ушул жерде мен сүйлөп, транспорт комитетинде комиссия түзүлгөн. Аны мен жетектегем. Ошол кезде менин кесиптештерим колдобой койгон, кол койбой койгон. Кыргыз Телекомдун ичиндеги кыңыр иштери боюнча мен аныктама жазып чыксам, эч ким көңүл бербей койгон болчу. Ал жерде 8 кылмыш иши бар деп Коопсуздук кеңешинин башчысы Дамир Сагынбаев мага жазса, мен ошону ушул жерден айтсам, мени алдамчы кылып, тигини жалганчы кылып сотко берип, бүгүн мен соттошуп жүрөм. А 8 кылмыш иши сотко өтпөй турат. Мына ошол жерде КТ Мобайл да бар болчу, арда Актел да бар болчу. Ошол жерде сатылган жыштыктар миллиардтаган акчага деген мандемдер бар болчу. Мамлекеттин Коопсуздук кеңешинин катчысы мага жазып атат. 8 кылмыш иши жөнүндө. Мен ошону ушул жерде айттым. Буну өкмөт башчы да билет. Мен ага жазсам, рассмотреть соответствие занимаемой должности Бакыт Шаршемов десем, ал Боронов мага жазып тур да, сотко өтпөптүр иш депчи. Эми сотко өтпөсө ким күнөөлүү? А бирок 8 кылмыш иши бар экен ачыкталып атпайбы? Аны Коопсуздук кеңеши башчысы, башкы прокурордун орун басары, АКСтин башчысы мага жазып атат да. А биз бүгүн 345 миллион сомду уурдатып алып, унчукпайт. Ошон үчүн тармактык комитетте карап, парламенттик комиссия түзүү боюнча сунуш киргизем. Рахмат.